Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу байкелер, инилер, эже карындаштар, биринчиден бүткүл ааламды жоктон бар кылып жараткан өтө мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, ырайымдуулардын ырайымдуусу, эч кимге эч нерсеге муктаж болбогон, эч кимден коркпогон, уктабаган, үлгүрөбөгөн, жападан жалгыз Аллах субханаху ва таалага бардык мактоолор, шүгүрлөр, даңктар жана алкыштарыбыз болсун. Ал эми бүткүл ааламга рахмат болуп келген эң акыркы пайгамбар, эң акыркы демине чейин үммөтүм деп жашоосун арнаган, күндү күн дебестен, түндү түн дебестен, курсагына кээде бир таш, кээде эки таш байлап, жада калса кыямат күнү ар бир адам нафси, нафси, мен өзүмө коркуп жатамын, өзүмдүн акыбалым кандай болот деген караңгы, коркунучтуу, айбаттуу, бушайман боло турган күнү сиз менен биз үчүн Аллахтын астына жалынып, жалбарып, үммөтүм бейишке алып кетем деп дуа кылган, шафаат кылган сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түп тамырына чыккан салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала адам баласына жашоо берди. Жашоосун туура, маңыздуу, пайдалуу өткөрсүн деп берди. Бул жашоону Аллах Таала түбөлүктүү кылган эмес. Бул жашоонун бир күнү бүтө турган күнү бар. Бир күнү иче турган суубуз бар. Бир күнү жей турган тамак ашыбыз дагы бүтөт. Бир күнү Аллахтын астына түбөлүктүү сапарга бардыгыбыздан кетебиз. Аллах Таала бизге көз берди, кулак берди, аң сезим берди, жүрөк берди. Ва жа'ала лакумус сам'a вал абсара вал афида ла'аллакум ташкурун. Аллах силерге көз, кулак берди, жүрөк берди, балким Аллага шүгүр келтиресиңер деп. Жаратты Кудай өзүңдү, угуп турат сөзүңдү, бүт ааламды көрсүн деп жаратты сенин көзүңдү. Алла Таала сенин көзүңдү жаратты, ааламды карасын, асманда кандай жамгыр жаганын, карды жаганын карасын, жерден жашыл чөп чыкканын карасын, суулардын агып жатканын карасын, жап-жашыл чөп жеп, кечинде ап-апак сүт чыгарган уйду карасын. Алла күндү жараткан, түндөсүн жылдыздарды менен кооздоп койгон. Аллах Таала сиз менен бизди жоктон бар кылып жаратып, сиз менен бизге жашоо берген, өмүр берген. Ушул жашоону, кыска жашоону ар бирибиз маңыздуу, Аллага жаккан кылып, Алланы ыраазы кылып жашоону өткөрүш үчүн Аллах Таала баарыбызга берген. Бүгүнкү күндө жашап жатабызбы? Демек Аллага шүгүр кылайлы, Аллах Таала сиз менен бизге мүмкүнчүлүк берип койгон туугандар. Бир күн келет жашоодон кош айтышып кетишебиз. Бизди көтөрүп бараткан кезде же биз бактылуу адамбыз, же бактысыз адамбыз. Бизди мүрзөгө көмгөн кезде же биз рахатта болобуз, же азапта болобуз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу байкелерим, урматтуу туугандарым, Аллах Таала баарыбызга эки дүйнөнүн жакшылыгын насип кылган болсун. Аджилуллаха ягфир лакум, силер Роббиңерди мактагыла, Роббиңерди улуктагыла, силерди Аллах Таала күнөөңөрдү кечирет деген. Канчалык биз жаратуучубузду улуктаган сайын, мактаган сайын, алкыштарды айткан сайын, Аллах биздин жүрөктөрүбүздү тазалайт, Аллах бизден ыраазы болот, Аллах биздин күнөөлөрүбүздү кечирет, кыяматта Аллах Таала минбарларга отургузуп, сыйлыктарын Аллах Таала берет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, жаралган нерсени мактай бербей, жаралган менен убакытты өткөрө бербей, жаралган нерсеге менен алданып жүрө бербей, жаратуучубузду тааныйлы, сотканы мактай бербей, ушул көздү берген Алланы мактайлы, машинаны тебербей, ушул машинаны айдаганга акыл эс берген, бут берген Алланы мактайлы туугандар. Аллах жаратуучу, Аллах Таала чыныгы жаратуучу. Ушул Роббибизди, жаратуучубузду, дүйнө акыреттин падышасын Аллах Тааланы мактайлы туугандар. Алланы канчалык мактасак, Аллах ыраазы болот туугандар. Аллах Таала сиз менен бизге жашоо берди. Ушул жашоону туура өткөрүп калайлы. Ушул жашоону ойноп, күлсүн, жыргасын, каалагандай жүрүп, нафсине кул болуп, шайтанга шакирт болсун деп берген эмес. Аллах Таала кыска жашоону берип койгон. Пайгамбарларды жиберип, акыркы пайгамбарды мугалим кылып, дүйнө акыреттин жашоосун көрсөтүп кеткен. Акыретте түбөлүктүү жашоого чакырып келген пайгамбарыбызды жөнөткөн.
Куранды түшүргөн, дин берген. Ушул кыска жашоодо айбанда кошоп жашабай, балким Алланын кулу болуп жашасын деп жиберген. Ушул кыска жашообуз өтүп кетип калбасын, пайдасыз эле өтүп кетип калбасын. Эртең Аллахтын астына барганда өкүнүп калбайлы, аттиң деп калбайлы, бушайман болуп калбайлы. Ал жака барып тонналап ыйласаң дагы, чачың жулуп кыйкырсаң дагы, эч ким сага жардам бере албаган күн келет. Өмүр бою ушунчалык аттиң кыласың, кыйналасың, бирок эч кандай жардам жок болуп калат ушул күнү. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, убакыт кетип атат. Убакыт кылыч сыяктуу. Сен аны кеспесең, ал сени кесип салат. Убакыт бир күнү түгөнүп калат. Убакыт бир күнү келет, бардыгыбыз тең Аллахтын астына беребиз. Аллахтын астына барабыз. Ушул жашообузду кетебиз, туугандар. Аталарыбыз, апаларыбыз дагы кетет. Канча убакыттары калды. Канча иче турган суусу күнү түнү калды, туугандар. Ошондуктан Алла Таала берген кыска жашоону туура пайдаланып калайлы. Түбөлүктүү бейиштен Алла бизди сыйлайт. Түбөлүктүү бейиштен жыргайбыз. Түбөлүктүү бейиштен каалаганыңыз болот. Бул дүйнөдө, урматтуу туугандар, кыска жашоодон Аллах Таала бизди ойнош үчүн жиберген эмес. Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун. Силер эмне ойлоп жатасыңарбы? Биз силерди жөн эле, ойноп эле, максатсыз эле жаратты деп ойлоп жатасыңарбы? Жо, андай эмес, туугандар. Кичинекей кумурсканын өзүнүн максаты бар. Кичинекей балыктын өзүнүн максаты бар. Эми ушул адам баласы кандай эле жөн эле, максатсыз эле, бир пайдасы жок эле жаралып калсын, урматтуу туугандар. Өзүңүзгө ой, өзүңүзгө суроо берип көрөйлү. Алла сизди эмнеге жоктон бар кылып жараткан? Эмне максатта бул жашоодо жүрөсүз? Сиздин максатыңыз эмне? Кайсыл жака барасыз эртеңки күнү? Бир болот максат болот, бир болот зарылчылык болот, туугандар. Үйгө салабыз, үйдүн максаты жашаш керек ал жакта. Үйдүн жанына кичинекей ажаткана салабыз. Ажаткананын максаты ичиңиз ооруп калса, барасыз, зарылчылыкты бүтүрөсүз, кайра чыгышыңыз керек да. Максатты алмаштырып албаңыз. Ажатканага барып жашап албаңыз ал жактан. Зарылчылык бүттү, кайра чыгыңыз. Дүйнөгө дагы ушундай өзүнүн зарылчылыктары бар. Аткарайлы, бирок максат кылып дүйнөнү жашап калбайлы. Дүйнөдө түбөлүктүү калбайбыз да. Эртең түбөлүктүү акыретке бардыгыбыз кетебиз. Кимдер гана калып калган дүйнөдөн? Матаннасу хатталанбия. Адамдар дүйнөдөн кетти, өлдү. Пайгамбарлар керек болсо дүйнөдөн кеткен эле. Эч ким калган эмес. Байлар кеткен, бийлер кеткен, күчтүүлөр кеткен, спортсмендер кеткен. Биз эмне өлбөй Алланын астынан барбайбызбы, туугандар? Мурунку бир заманада, урматтуу туугандар, бир аксакал киши күн сайын балыкка барып, балык кармап келет, үйүнө алып келет, аны кемпири күн сайын бышырып берет. Ушундай күндөр өтөт. Бир күнү эле аксакал балыкты кармап келип, үйүнө алып келип, кемпири союп бышырайын десе эле, ал балыктын ичинен кымбат баалуу таш чыккан экен. Анан аксакал сүйүнүп кетип, зергерлерге барып, ташты көрсөтсө, алар айтышты: аксакал, бул өтө кымбат экен, биздин күчүбүз жетпейт буну сатып алганга. Сиз бар шаардык, районный деңгээлдеги жака барыңыз, ушул жактагылар сатып алышы мүмкүн, деди. Шаарга барып туруп, зергерлерге көрсөтсө, алардын баардыгы көрүп айтты: охо, атаке, бул өтө эле кымбат баалуу таш экен, биздин баардыгыбыз чогутсак дагы бул ташыңызды сатып албайбыз. Күчүбүз жетпейт, акчабыз жетпейт, деп айтты. Сиз аны бир гана падышанын алдына барыңыз, падыша сизден сатып алышы мүмкүн, деп айтты. Ташын көтөрүп падышанын алдына барса, падыша да көрүп айтты: өтө кымбат экен, өтө баалуу экен, деди. Мен дагы байлыгым жетпейт, деди да. Баягы атаке эмне кылам эми? Башка падыша керек болсо сатып албаса, баякка барам, деди. Анда айтты: атаке, деди, мейли, мен казнамды сизге 3 саатка ачып берейин. 3 сааттын ичинде канчаны байлыкты алып кете алсаңыз, алып кетиңиз. Жетишпей чыкпай калсаңыз, анда ташыңыз дагы калат, эч нерсе алып кетип калбайсыз, деди. Макул деп, баягы аксакал ушул казнанын ичине кирди. Ичине кирсе эле көптөгөн байлыктар бар, күмүш, алтындар, башка нерселер бар. Баардыгын чөнтөктөрүнө салып, наркы бөлмөгө кирейин десе, ал жакты да кызыгып карап, бул жакты келип бул жак кызык карап,
Адам баласы ушундай экен да. Адам баласы иннал инсан харисун лима муниа, адам баласына кайсы нерсе жашырылган болсо ошого көп кызыктар болот экен да. 10 коробканы алып келип, мунун баарын ачып бергиле. Бирок ушул эле коробканы 11-чисин ачпагыла, ичин карабагыла деп койсо, үйдүн баардык кызыктар экен да. Именно ушунун ичинде эмне бар экен деп ар бир адам кызыктар болот. Вай аксакал, ти бөлмөдө эмне бар экен, бул бөлмөдө эмне бар экен деп ошонун баардыгын кыдырып жүрөт. Бир бөлмөгө кирсе, тамак аштар толтура салым турган. Тамак аштарды жеп алайын, убактым дагы эле бар дейт. Тамак аш курсак тойгузат. Наркы бөлмөлөргө кирсе, эс ала турган толтура кроваттар бар. Бир аз убакыт бар экен, эс алып кетейин бир отоло дейт экен. Эс алып атса эле, уктап атса эле, баягы күзөтчүлөр келип калып, тыкылдатып, аксакал чыгыңыз, болду убактыңыз бүттү деп, баардыгын таштаңыз деп, жетишпей калдыңыз деп, чыгыңыз деп чыгарып салат. Казынадан чыкканда эч нерсени албай чыгат, ташын дагы албай кетип калат экен. Ушундай эле сыяктуу урматтуу мусулман бир туугандарым, өмүр бул баягы кымбат баалуу таш сыяктуу экен. Өмүрүбүз өтө кымбат, жашообуз өтө кымбат. Ар бирибиз жашагыбыз келет, эч кимиз өлгүбүз келбейт да. Ким өлгүсү келет? Эч ким өлгүсү келбейт. Өмүр таттуу, өмүр таттуу. Жашагың келеби? Жашагың келет. Эч ким өлгүсү келбейт туугандар. Өмүр ушундай бир нерсе, ал баасы жетпеген. Алла бизге өмүр берип койгон туугандар. Биз коронавирусто өлүп, жердин астына кетип калган жокпуз. Жердин үстүнө жашап жүрөбүз, басып жүрөбүз, сүйлөп жүрөбүз, мамиле кылып атабыз. Демек Алла бизге өмүр берип койгон бул өмүрдү. Жашасын, амал кылсын, акыретке даярдыкты көрсүн деген берип койгон. Бирок ушул өмүрүбүздү эмне менен өткөрүп жатабыз? Баягы аксакал курсагын тойгузуп, уйку менен эле кетип калды. Натыйжада эч нерсесиз калып калды го. Бир күнү келет туугандар, бизге Азраил периште келип, "Эй, адам баласы, кеттик" дейт. Ошону биз эмнен алып кетебиз? Баягы аксакал окшоп, дүйнөдөгү курсак менен эле, кекиртекти тойгузмай менен эле, же уйку менен эле, жалкоолук менен эле өткөрүп салбайлы туугандар. Бир күн келет, акыйкатты көрөбүз. Бир күн келет, кабырга барабыз. Алланын астына суракка барабыз бардыгыбыз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала бизге ушундай өмүр берип койгон кезде, Аллах Тааланы ыраазы кылып калайлы. Эгерде жаратуучу Алла сизден ыраазы болсо, сизди дүйнөдө дагы ыраазы кылат, акыретте дагы сизди Алла ыраазы, бактылуу кылат. Аллах нааразы болуп калса, дүйнөдө кор болуп каласыз. Караңгы мүрзөдө жатып кор болуп каласыз. Кыямат кайымда дагы кор болуп каласыз. Эртең түбөлүктүү тозокко кирип дагы кор болуп каласыз. Кыямат күнү билесиңерби? Аллах субханаху ва таала кээ бир адамдар сокур кылып тирилткен кезде, бул дүйнөдө ким "Ваман а'раду ан зикри фа инна лаху маишатан донка", кимде-ким бул дүйнөдө Алланын өкүмдөрүнөн баш тарткан болсо, Алланы зикир кылуудан баш тарткан болсо, Алланын кыл дегенин кылбай, кылба деген нерседен тыйылбаган болсо, Аллах Таала бул дүйнөдө эле аларга тар жашоону берип коебуз деген. Өтө тар жашоо болуп калат. Жашоосунда кыйналат, жүрөгү кысылат, түрлүү тамактарды жейт, бирок эч кандай рахат албай калат. Эч ким менен мамилеси менен дагы жүрүшпөй калат. Жүрөгү адам кысылып калган болуп калат. Ушул адамдар ва нахшуруху яумал кыямати а'ма. Ушул адамдарды кыямат кайымда сокур кылып тирилтебиз дейт. Ушунда алар келип айтат: "Я Робби лима хашартани а'ма". О жараткан Алла, о менин Роббим, мени эмнеге сокур кылып тирилтиң я Алла дейт. Ошондо Аллах Таала айтат: "Казалика ататка аятуна фанаситаха, факазалика лияума тунса". Эй менин пендем, канча сага эскертүүлөр, аяттар канча айтылды эле. Алам я'тикум назир. Канча эскертүүчүлөр келип айтты эле, көзүңөрдү ачкыла. Ябна адам, эй адам баласы, интабих мин наумик, уйкуңдан ойгонгун, ла тансал маута, өлүмдү эч качан унутпагын, фа иннал маута ла янсак, анткен өлүм сени эч качан унутпайт. Канча эскертүүлөр айтылган эмес беле сага?